Нарын шаарынын тургуну Аман Дүйшенбиев 3 күндө бир унаасына май куят. Ал ар бир соода кылганына чек талап кылууну адатка айландырган. Анткени ал сатылып алынган товардын кепилдиги. Ошондой эле кассалык чекти топтоп мамлекеттик салык кызматы уюштуруп жаткан акцияга дагы катышып жатат. Чек талап кылам. Өздөрү да чекти беришет. Унутпай чектерин алабыз. ККМ онлайн. Эми бул жерде магазинден соода кылганда чектин алганын себеби может срок өтүп калган товар болсо кайра возврат кылып бергенге чек менен оңой болот. Катышып атабыз, салык чек приложениени телефонго көчүрүп алып, май куйган сайын регистрация кылып атабыз чекке, оюнга катышып атабыз. Май куюучу жайлар көзөмөл кассалык машиналарына өткөнүнө 10 жылдан ашты. Андагылардын айтымдарында бул заманбап жабдуу сооданын ачык жүрүшүн камсыздап, бухгалтердик эсептерди так берүүгө өбөлгө. Bir günde qanday realizatsiya qılgan summaң көрсөтүлөт. Ал сумманы өзгөртө албайсың. Онлайн режимде кандай заявка берип күнүнө кетсе, ошондой зат отчет менен көрсөтүлүп чыгарылат. Оңой болот. Оңой болот. Жакшы, мындай ылайыктуу биз көнгөнбүз, иштеп келе жатабыз. Кардарларга чек сурап, кардарлар да көнүп калды. Соода кылуунун бул маданиятына Нарын шаарындагы чоң соода түйүндөрү да өткөн. Мындай ыкма көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишке ашууда. Соода жүгүртүүнүн ачык жана так болушун бардык эле шаар тургундары каалайт. Алар өзгөчө чакан дүкөндөрдө да көзөмөл кассалык машиналары коюлса деген ойлорун ортого салышты. Мисалы жашы 18-пи, жете элекпи, жетпейби, болбой элечи мектептин тегерегиндегилер спирттин ичимдигин, тамекини сатышат да. Ошого да туура келмек да, мисалы. Мектептин тегерегинде дүкөндөргө бүт баарына коюш керек да. Кийин балаңа акча берип, чегин көрсөтчү, сен гана тошуна мороженое алдыңбы, сен тошуна конфет алдыңбы дегенге туура эле болмок деп ойлойм. Ал эми өлкө башчысынын чакан ишкерлик субъектилерин колдоо, жагымдуу салык жана бажы климатын түзүү жөнүндөгү жарлыгына ылайык жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлерди салыктан бошотуу каралган. Ал үчүн көзөмөл кассалык машиналарына өтүү шарт. Жаңы стандарттар менен бул жабдууну колдонуу мамлекет үчүн жана ак ниет салык төлөөчүлөр үчүн пайдалуу. Ошондой эле түшкөн каражат аркылуу айлык акылар, пенсия жана жөлөк пулдар төлөнгөндүктөн өлкө казынасына түшкөн каражаттын көлөмүн көбөйтүүгө жол ачмакчы. Азыр деле кассовый аппаратты алдык деп атабыз, магазиндерде жашыруун сатылып атат да. Анткени эмнеге лицензиясын алган жок, арак заводдордо лицензия бербейт, бүт баары жашыруун болуп атат. Ошонун баары эсептелинген жок деп ойлойм. Ошонун баары эсептелиш керек, байлардын чөтөгүн эсептеп, налогун чыгарып, пенсионерлерге, пособия бергендерге, жаш четелек мүмкүнчүлүгү чектелгендерге акча чыгыш керек деп ойлойм. Жашырып калышпайт, кассовый аппаратта баары эсептелүү, азыр техника күчүндө, убагында ошо налогтордун төлөп, убагы менен ошол өздөрүнө тиешелүү нерселер жасап турса, анда элдерге да жакшы болот эле. Ошо азыр элдин көбү эле ошо жакырчылыкта, кымбатчылыкта болуп атат мына мынтип. Учурда Нарын шаарында жалпы 71 ишкерлик субъект көзөмөл кассалык машиналарын, ал эми 336сы уюлдук телефондордогу тиркемелерин колдонууда. Жыл башынан бери калаадагы 304 соода түйүнү, тейлөө, кызмат көрсөтүүлөр жана башка ишкерлер бул системаны колдонууга өтүшкөн. Гүлара Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкөдеми.